Я не сказал, что спокойная, она напряженная, но при этом сейчас пока нет никаких предпосылок, чтобы она станет как бы конфликтной. Мамлекетте бүгүнкү чек ара абалы туруктуу, бирок ошол эле мезгилде кооптуу да болушу мүмкүн деп айтабыз. Себеби дегенде чек ара маселелери бүтмөйүнчө мамлекеттин чек арасындагы конфликттер ар дайым болуп кетиши мүмкүн. Себеби ал жерде эл жашайт, ал жерде ар түрдүү мындай спорттук территория көп. Ошондуктан кооптуу деп айтсак болот. Эвакуацияланган адамдар кайра барды, бар жашап атышат. Биздин укук коргоо органдары, чек ара кызматкерлери өз милдеттерин аткарып атышат. Баары бир күн чечилет да. Баары бир күн чечилет, кайсы бир маалда. Бийликтөө чыгарсында урматтуу туугандар. Бунун баардыгы калп нерселер. Себеби Темиров боюнча УКМК эч кандай маалыматтарды тараткан да жок, маалыматы да жок. Ал ишти биз расследование туткан жокпуз. Ал МВД да. Аны бизге эч кандай тиешебиз жок. Айсы катары ошол канчалык мыйзамдуу? Мыйзамды ойлоп көрөбүз. Эмне боюнча? Ушул мегеле ушун шантаждуу, ушинтип аңдуу. Эми аны мен билбейт экенмин. Аны ошол кайсыл орган расследование кылып ошо жака кайрылсаңар ошол жооп берсин. Камшаттырыз. Өзүңүз ошол соңку иликтөөнү окудуңузбу? 2 күн мурун биргелешкен иликтөө жарыяланды. Ал жерде ошол ОКМКнын кызматкери иштегенинизди шантаж кылды. Мен эч нерсе уккан жок, талаада жүрөм. Эч нерсе уккан жок.